Манасбек Самудинович, siz бұл қызматқа жаңы келдіңіз. Мен білішімше, жаңы жылдың алдында шайландыңыз да тұрау. Қанша ай болды сіз иштеп отқаныңызға? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен бұл қызматқа 2022 жылдың июль айында келдім. Июль айында. Мынакей сізді бірінші жолы көріп отабыз. Ишиңиз ийгиликтүү болсын. Бұл қызматта көп жылдары аркалаңыз. Анан жыйынтыгы жакшы болот деген ишеничтебиз. Сиз анткени билебиз ишиңизди, тажрыйбаңызды, эми азыр дагы иш алып барып атасыз. Ошонуңузга байланыштуу айтып атам да. Эсиңиздерде болсо, биз ушул 2022 жыл октябрь айында өзүбүздүн тармактуу комитет менен Талас областында көчмө жыйын өткөргөнбүз. Ошол көчмө жыйынга сиздин орун басарыңыз келген. Абдували Абдумалик Бурханбекович. Бурханбекович өзү келип, ошол аэропортту барып көргөнбүз. Ошол аэропорттун 2023 жылга ишин баштап, ошол ишке беребиз деген бир жакшы маалымат айткан, бир 140 миллион сомдой акча сарпталат деген. Анан ошол боюнча сизде кандай болуп атат, пландарыңызды айтып койсоңуз? Маалымат берип кетейин. Бул не только Таласты касается, а бүт региональный аэропортторду. Быйылкы жылгы урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен бүт региональный аэропорттордун бардыгы, взлетно-посадочный полосалар, аэровокзалдардын бардыгы жасалат. Уже тендерлер объявляться этилди. Талас боюнча взлетно-посадочная полоса жасалат жаңы. И аэровокзалный комплекс жаңы курулат ал жерге. Если не ошибаюсь, бүгүн же кече вскрытие болду. Тендерный комиссиясы карап чыгат. Анан кийин буйруса күзгүгө ачабыз Таласты дагы. Оозуңуз камай, жакшылык болсун. Сиз айтып аткандай болсун. Себеби дегенде мен мынакей маалыматты алып атам. 23 декабрь 12 айда 22 жылы маалымат келип атат сиздерден. Кыргызстан боюнча 10 аэропортубуз бар. Ошонун эң акыркысы 10-чу Талас. 10 акыркысы Талас. Бирок областной назначениядагы аэропорт. Анан сиздердин бардык аэропортторго мынакей немелери менен коюп атасыздар да, даталар менен. 2023 жылдын 3-чү кварталында аяктайбыз. Экинчи кээ бир аэропорттордо 2023 жылдын 2-чи кварталында ишке беребиз деп атасыздар. Бирок ошо Талас аэропортунун негедир планга ишти даталары жок да. Буну баягы кимдин колу менен келиптирсизби? Кубаталиев деген жетекчибиз. Азыр болсо ал исполнительный директор менде. Мен айтпадымбы жанагы региональный аэропортторду бардыгын баштадык депчи. То есть мы не утверждаемся именно ошол график менен, биз бардыгын чогуу баштайбыз. И бардыгын баягы относительно өзүнүн объем работасына карата бүтөт да. Кээ бир жерде азыраак болушу мүмкүн взлетно-посадочная полоса, объем работы соответственно и график да ошого карата жылат да. Таластыкын если жазбай койгон болсо, то уточнять этип сизге беребиз. Мен азыр эле айтып кеткендей бекте стенограммада деле калдырыш керек. Жылдын аягында беребиз да. Биз бүт жумуштардын баарын жазайбыз. Гражданская авиация алар сертификация берет и ачабыз. Рахмат, бул Талас элин абдан сүйүндүрүп койдуңуз. Бул бир жылдан ашыгыраак ушул маселе боюнча абдан көтөрүп атканбыз. Талас өзүңүз билесиз, 2 ашуу ашып барат. Оорукчандар бар, жаш балдары менен бар, кар-картаң бар. Бул ачылып калса, элдин батасын аласыз, Кудай буйруса. Бул биринчи маселе боюнча, экинчи маселе боюнча ушул аэропортто акыркы убактарда бул маселени биз өз комитеттен дагы көтөрүп келдик эле. Жарандарыбыз башка мамлекетке учуп атып, штрафтын негизинде уча албай калып атат. Бул единый актыны ачпайсыңыздарбы деп сизге чейинки кызмат жетекчиге да айтканбыз да. Ушул единый акт боюнча бир маалымат берип койсоңуз. Уруксат берсеңиз айтып кетейин. Сиз өтө туура көтөрдүңүз бул маселени. Мен келгенден баштап эле я даже выступал одним из инициаторов данной программы. Биз сот департаментине да жаздык, тиешелүү прокуратура менен дагы прокуратура, сот департаменти, пограничная служба кылып, биздин площадкада даже совещаниялар болгон. Ал жерден биз инициировать этип атабыз.
Biz, так как у нас коммерческая деятельность, мы на каждой деятельности должны зарабатывать, да? Анан biz даже ошол судебный департаментке же погранслужбага айтып атабыз, biz берейли силерге на безвозмездной основе жерди берейли, то есть место для сбора этих штрафных этих платежей. Плюс мен айттым, даже если силер бирөөнү бере албасаңар, мага бергиле ошол полномочияны, я выделю дополнительный штат, выделю средства для приобретения вот этой вот компьютерной техники, для коммуникации вот этого всего. И biz ошол платежту biz алайлы, топ силерге берейли десек, ошол маселе эч ордунан жылбай атат да. Так как говорят, biz гражданский болгон үчүн biz ал программага доступубуз жок экен, чтоб предъявлять сборы, то есть собирать. Анан biz айтып атабыз, баарын түзүп беребиз, анда силер өзүңөр бергиле, анда ошол ким эмени специалисти. Biz безвозмездный основе берели. Анткени бул сиз айткан өтө мындай көйгөйлүү маселеде биздин жанагындар кээ бирлер бар, акыркы акчасына мигранттар билеттер сатып алышат да, анан келет да, баягы билбей калат да штрафынчы, анан уча албай калып атат. Мы это тоже видим. И негатив баягы создается, да. Мы бы хотели бы это решить. Мы только за. Манас Самудинович, бул жакшы, анткени сиз бунукен жакшы ишти мындай баштап атыпсыз. Урматтуу төрага, ушул маселе боюнча да чечимге киргизип койсок, анткени биздин жарандарыбыз баардыгыбызга эле кайрылган болуш керек бул маселе боюнча. Ошон үчүн колубуздан келишинче мыйзам чегинде иш алып барайлы. Ушул аэропортко, ушул жерге бирдиктүү бир единое окно кылып, ошол жерден төлөп, ошол жерден учуп кете турган шарт түзүп бериш керекпиз да. 2000-3000 сом штраф үчүн учпай калып атат. Мынакей өзү Манас мырза өзү таксыздыктап берип атат да. Ишиңизге ийгилик каалайм мен. Биз решением өзүбүздүн чечимибиз менен безвозмездный основе беребиз. Биз даярбыз ошого. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.